Элеттеги тургундардын тамак калкан безин же аялдардын көкүрөк безин изилдеген аппарат жок болгондуктан бейтаптар Нарын шаарындагы ооруканага же болбосо жеке менчик жайларга барышчу. Эми муктаждык чечилди. Калк саламаттыгы үчүн УЗИ Доплер аппараты алынып келингени айрыкча кош бойлуу айымдар үчүн жеңилдик болду. Анткени алар алыс жол жүрүп кыйналбайт. Бул экинчи уулум УЗИге тарттырдым, эме болуп жаткан больницага угроза болупчу. Азыр аппаратка аябай жакшы тартты, жүрөгүн угузуп полный весинен башынын миллиметрине чейин ченипчи. Мурда мындай жок эле, биринчимде мындай эме кылбай эле жазып берип бизге түшүндүрүп айтпайт эле кетирүүчү да. Азыр жүрөгүн угуп өзүнүн эмесин көрүп аябай жакшы, өзүңө да бир жакшы толкунданган сезим болот экен. Бул жабдык акыркы үлгүдөгү заманбап болгондуктан райондук оорукананын 2 дарыгери атайын окуудан өтүп үйрөнүп келишкен. Башка аппараттарга салыштырмалуу аябай эле функциялары көп, жүрөктү да тартса болот. Өзгөчөлүгү дагы беременный убагындагы боюнда бар кош бойлуу аялдардын баардык немелерин тартсак болот. Доплер тартсак болот. Жанакы азыркы замандын өзүнүн требованиясы боюнча во время беременности 3 жолу скрининг өткөрүш керек. Ошонун баарын бул аппараттан тартсак болот. Очерети жок, кечки саат 5ке чейин иштегенге аракет кылып график түзүп атабыз. Суммасы 4,5 миллион сомду түзгөн жабдык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун эсебинен алынды. Буга чейин аппарат Актала жана Кочкор райондоруна берилген. Алынган УЗИ бул ат башы элинин ЦОУПга бөлүнгөн акчадан сырткаркы сметасынын акчасынан кошумча алып бердик да, өзүнчө ал бюджетке кирбейт. Андан сырткары өткөн жылы 2022 жылы ушундай эле сметадан сырткары кошумча акча каражаты аркылуу биз ушул Актала ЦОУПга дагы 2 миллион 900 миңге тоже заманбап жакшы УЗИ аппаратын алып бергенбиз. Жакында милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан башка райондорго да Доплер ультра толкундуу аппараты, рентген жабдуулары алынат. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.